Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен уюштурулуп жаткан облус башчыларынын эл менен жолугушуусу бүгүн дагы уланууда. Тактап айтканда, президенттин Жалал Абад областындагы айрым укуктуу өкүлү Тилек Текебаевдин эл менен жолугушуусунун 4-күнү бүгүн Сузак районуна караштуу Кыз Көл айыл аймагы жана ошондой эле Кызыл Туу айыл аймагында уланууда. Анда жарандар негизинен таза суу, ички жолдор, ошондой эле жер тилкелери боюнча маселелерди козгошууда. Архитектуранын башчысы дагы барып, өзү дагы тартып башка чыгарып, кол астындагы адамдар барып башка чыгарып атат. Суу жеткире албады да. Ушул качан бир толук иш берет, элибиз ушуну аябай күтүп атат. Ал жерде мониторинг жүргүзгөнүбүздө көп көлөмдөгү суу чыгат да, көп жамгыр жааганда учурдачы. Кыз Көл айылынын тургундары үчүн эң орчундуу маселелердин дагы бири бул кооптуу аймактар. Айыл эли жер коркунучу бар тилкелерге кайрадан мониторинг жүргүзүп, адистер тарабынан текшерүү иштерин күчөтүүнү өтүнүштү. Бизде ушундай жерлерибиз бар. Такыр эле көчкү коопсуз эмес да, эч кандай коопчулугу, коопсуздугу жок эле жерлерибиз кирип калган. Аны киргенде эми бу жерде тоба кылдым, эми Кудай өзү кечирсин. Биздин ата-бабаларыбыз, ата-энелерибиз ошол убактарда бир мүмкүнчүлүгү болбой, мен деле мону деле киргизип койчу, мону деле минтип койчу, бияктан жер берет, аякта мындай болсо, кандайдыр бир ошол убакта кызыкчылыктардын эсебинен кирип калган көп эле үйлөр бар. Ошону чыгарып, жеринен барып көрсө, көрүнүп эле турат. Азыр мына Кыз Көл айыл өкмөтүнүн болсо 243 үй бүлө. Ушундай кооптуу аймактар жашашат. Буга чейин аталган кооптуу аймактарга 2016 жылдан 2020 жылга чейин биздин министрликке караштуу мониторинг департаментинин адистери тарабынан жеринде изилдөө иштери жүргүзүлүп, ошол негизинде анан кооптуу деп табылып, ошондой аларды көчүрүү боюнча сунуш берилген. Кооптуу тилкеден чыгаруу үчүн бизде атайын Кыргыз КИИЗ деген атайын изилдөө институт бар. Ошол институт тарабынан жеринде атайын изилдөө иштери жүргүзүлүп, ошолордун корутундусунун негизинде гана кооптуу аймактан чыгара алабыз да. Эң негизгisi ушул эле, бу айыл өкмөткө жана аймакка кичине жардам берсеңиз, мусор тазалаганга. Кыз Көл айылынын тургундары негизинен жеке кайрылуулардан алыс болуп, жалпы көйгөйлөргө басым жасашты. Маселен, бул жаран таштанды көйгөйү айылдарга чейин жеткенин, дарыянын жээги таштанды талаасына айланып жатканын айтып, буга олуттуу көңүл бурууга чакырды. 12-13 айыл ушул ал көйнөктөн жогору турат да. Бардыгы алып келип туруп, мусорду алып келип туруп, мына дарыянын боюна ыргытып атат. Мына өкмөт да буну билет. Мисалы, спутник кылып жыйнайт, кайра эле алып келип туруп, мусордун баарын ыргытып атат. Менин сунушум, ошол жерге бир свалка уюштуруп бересиздер. Ушул эле Кыз Көл айыл өкмөт 20 миңден ашык калкы бар. Ушул калктын арасында ушу мусорду өзүңөр дагы колго алсаңар. Ким ыргытып кеткенин, кайсыл түнү кетеби, onu көрбөй калат экенбиз. Бизде мисалы үчүн Сузак боюнча өзү бир эле инспекторум бар. Жетишкенде штраф салат. Жок, ал сиздин немеңизде тиги Сузак боюнча бир инспектор бар дейсиз, аны неге көбөйтпөйсүң? Бериле да сунуштарды интернетке. Азыр эми ошол өзүңөр министрликке бериле да көбөйткөнгө. Санына жараша көбөйткүлө да. Ана мен бир инспекторум бар деп. Ал кадр боюнча азыр бир инспекторуңуз болуп, анан сиз ушактан анда сиз жакшы иштелбей атасыз анда. Сунуштун баарын тең бериле, жактан ушактан көбөйткүлө инспекторлоруңарды. жарайт. Жолугушууга жалпысынан 300гө жакын айыл тургуну катышып, 50гө жакын жаран тарабынан 120дан ашуун маселе көтөрүлдү. Өзгөчө оор жүк ташуучу унаалар тарабынан талкаланган ички жолдор, жайыт маселеси, социалдык көйгөйлөр боюнча суроолор көп болду. Ушул 2 зал турат бизде. 2 залдын бирөөнү нак Кызыл Сайырдын балдары өзүнүн пулуна курган. Облус башчысынын андан кийинки сапары Кызыл Туу айыл аймагынын эли менен жолугушууда. Мында жарандар негизинен шаар менен байланыштыруучу жолдордун начардыгы, ошондой эле документ иштери, ошондой эле кооптуу аймактар тууралуу маселелерди ортого салышууда. Көк булактан түшкөн селдин баары эле бизге барып эле каптап кетет. Бияктардын баарын каналдарды казып койгон. Биздин бир көпүрөбүз бар ачыга өткөндө, жолдо. Тар, кичинекей. Жылда ушу өзү көчүрмө болуп немеден ачыдан түшкөнбүз. Ушуну жыл деле сел баса берет. 96-94 жыл түшкөнбүз. 96 жылдан бери ушу селге деле үйрөнүп калдык. Да ошо тапшырма берем бияка. Ошону осо приоритеттин кылып мына карап чыккыла. Мына канча жылдан бери келип аткан сел мына үйрөнүп деле калдык деп атпайбы? Андай болбош керек. Ошол себептен жана ошол мына жашап атканда, жаан болуп атканда булардын осо санасы тынбай бизди качан каптап кетет экен дегендей болбой, ошол жактын баарын эртерээк бүтүргөндөй болду. Түшүндүңүзбү?
ушул жакта киргизиңиз жакта. Келерки ошо титулуңуздарга кириңиз. Азыр болсо ошо сел каналдарды тазалоо иштерди жүргүзө эле. Калкы 30 миңден ашкан Кызыл Туу айыл аймагынын тургундары негизинен талаштуу жер тилкелери, сел коркунучу бар аймактар жана жайыт тартыштыгы сыяктуу орчундуу маселелерди көтөрүштү. Алар айтылган көйгөйлөргө өзгөчө көңүл бурууну өтүнүп, жергиликтүү бийликтен тез арада чечим кабыл алууну суранышты. Трансформациядан ошону өткөрүп, ушуну сөзсүз түрдө чечип бериңизди сизден суранабыз. Бул күнү облус башчысы Сузак районунун 2 айыл аймагынын тургундары менен жолугушуп, жалпысынан 500гө жакын жарандын көйгөйлөрүн укту. Жолугушууда көтөрүлгөн айрым маселелер жеринде каралып, тиешелүү жетекчилерге аларды мыйзам чегинде чечүү боюнча тапшырмалар берилди. Көтөрүлгөн маселелер боюнча протоколго жазылды. Иш-чара түзүп, бекитип аткарууга алабыз. Дөөлөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Сузак району.